Эгерде сиздин бутуңуз муздап, дени табыңыз көтөрүлүп, басуу кыйындап жатса, демек моон оорусуна чалдыккансыз. Бүгүн биз ревматизмдин алдын алуу жана дарылоо жолдорунун адистерин сурап беребиз. Ревматизмди бул бизге бетап кайрылгандан кийин биздин өзүбүздүн анализдер бар, басып өтүлгөндөй. Биз өзүбүздүн ревматизм деп так диагноз коюш үчүн биз текшерүүлөрдөн өткөрүшүбүз керек. Өзүбүздө ревматизм диагнозу коюлгандан кийин өзүбүздүн бицильный профилактика деген өзүбүздүн ыкмабыз бар, ар бир 21 күндө. Ревматизмдин биринчи ошо белгилери бут муунун ооругандары, алсыздык ошо оорулар көбүнчө пайда болот да. Температура түшпөй ушундай болот да. Ошол мезгилде биз ошо бицилийни өз убагынан контролдоп, ошол бицилий менен профилактика кылып жүрөбүз. Ревматизмди үй шартында дарылоого болбойт. Бутуңуз ооруп жатса, анализ тапшырыңыз. Эгер өтүшүп кетсе, ден соолугуңузга олуттуу залал алып келет. Айтсак, жүрөк, муун оорулары. Андыктан алдын алыңыз. Үй шартында биз дары-дармекте биз стационар дарыларды дарылагандан кийин биз үй шартында дарылардын көзөмөлдөп үй шартында түзүп беребиз. Ошол үй шартында дарыларды улантырып турат да. Эгерде биз көзөмөлгө койсок, ревматизмдин последствиялары жаман. Бул ревматизм өчүп кеткен жаман. Башка ооруларга мындай айтканда өтүп кетиши мүмкүн. Жүрөк оорулардын пайда болушу бар. Жаш өткөн сайын бут тез-тез ооруйт, бирок адам таяк менен басып каламбы деп коркпош керек. Себеби анын алдын алса жана дарыласа болот. Андыктан муундар жабыркаса эле бут ооруйт. Бирок аны ар кандай дене тарбия көөнүгүүлөрүн жасап, муунга күч келтирбей айыктырууга мүмкүн. Эгер булчуңдар кадимгидей эле иштеп, бут чарчабай, бирок кечинде уктатпай кыйнаса, эртең менен ийне менен сайгандай оорутса, анда ал нерв менен байланыштуу. Бул учурда өзүн билемдикке салбай, дарыгер менен кеңешүү керек.